Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүнүн мейманы, коногу кыргыз коомунун, жөнөкөй тил менен айтканда, кыргыз коомунун бир көрүнүктүү аксакалы, мамлекеттик жогорку кызматтарда иштеген коомдук ишмер Дастан Сарыгулов бүгүн бизде мейманда. Дастан ага, саламатсызбы? Мындай суроо, мынау Кыргызстан 20 жыл ичинде демократиялык жолго түшкөнүнө 20 жылдан ашты, түштүк деп эсептегенине. Андан бери эки чоң бир окуя болуп өттү, ыңкылап деп, революция деп айтып атышат, эки ыңкылапты баштан өткөрдү. Анан ушул аралыкта ушул батыштын баалуулуктарын көбүрөөк айткан тараптар айтып атат, биздин демократиябыз барган сайын өнүгүп өсүп кетип атат, барган сайын ачыктык, барган сайын мындай бир айкындуулуктун күчөп атат. Бул өзү жакшы нерсе, биз өнүгүп атабыз билинбегени менен деп айтып атат. Мына акыркы апрелдеги революциядан кийин дагы айтышты, мына биз дагы бир тепкич алдыга жылдык, анткени өзү менен эки ушундай бир автократ президентти башкарган ушундай бир системаны жок кылдык дагы, мына биз парламентаризмге келдик. Сиз кандай ойлойсуз? Мына биз азыр ушул парламентаризмди бизге алып келген тараптардын айтуусуна караганда парламентаризмде жашап атабыз да. Бул парламентаризм бизге эмне берип атат? Биз алдыга жылып атабызбы, же ордубузда эле турабызбы, же болбосо артка кетип атабызбы? Өнүгүп атабызбы, өнүкпөй атабызбы? Деги эле эмне биздин кыргыз коому азыр кандай абалда турат? Батыш демократия деп сөз кылганда биз бир аз тактап алышыбыз керек да. Батыштын либеральный демократия деп тагыраак айтышыбыз керек. Кыргыз элинде демократия бар беле, жок беле деген суроолду кошо коюшубуз керек. Демократия бул эл бийлиги деп атабыз. Батыш өлкөлөрүндө ал эл бийлиги өз жолу менен мыйзамдаштырылып ишке ашырылат. Биз ошо жолго 20 жылдан бери түшүп, ошо жол менен өнүгөбүз, келечекке барабыз деген ой менен келатабыз. Бирок турмуш ачуу чындык эмнени көрсөттү? Мына 20 жылдын ичинде эл чарбасы талкаланды, талоонго учурады. Калк жумушсуз калды. Жумушсуздуктун айынан 1 миллионго жакын мекендештерибиз тентип жүрөт. Кыргыз муну тентейт дейт. Мүмкүн байып атабы, эмне болуп атат? Кыргыздын нарктуулугу менен муну тентиди деп коет. Манаста минтип айтылган, тирүү жүргөн адамга мындай шоордук келбесин. Ата журттан айрылып, адам эмес, айванда, ар кайда тентип кетпесин деген. Демек кыргыз өзү эмес. Ошо тетиги аска жоодо жүргөн биздин түлкү, илбиз, каршкыр, аркар, кулжа, текелер тентип кетпесин деген эл. Ошондой эл азыр өзү тентип атат. Андан тышкары Үзөң кушту өткөрдүк, Каркыраны бердик. Аксы окуясында эл атылды. Апрель окуясында 90 баатыр окко учту. Июнь 2010 жылы улут аралык чоң жаңжалга учуратты. Коррупция гүлдөдү, сойкулук, эки жүздүүлүк, адепсиздик, ыймансыздык жүйө туманда элди каптады. Бул демократиянын натыйжасы, батыштын либеральный демократиясынын натыйжасы. Эң олуттуу маселе демократия бул жалаң эле бийликти эл шайлап коюу эмес. Шайланган бийлик элге көз каранды болгондо, элге өз ишине жооп берип турганда, өз ишине элдин баасын алганда, ошондо гана демократия. Кыргыз элинде мындай демократия болгон, эл бийлиги болгон. Эми эгерде 20 жыл бою бирден шайланган президент жогорку кеңеш элге отчет бербесе, элге көз каранды болбосо, эл шайланган бийлик эл менен эсептешпесе, элди көзүнө илбесе, элди тентитсе, элди жакырчылыкка учуратса,
бул демократия деп айтуу болобу? Демократия бул жөн эле бийликти шайлап коюу эмес. Ал демократиянын биринчи кадамы. Эгерде демократияны толук түшүнсөк, анда шайланган бийлик элдин муктаждыгын, мүдөө талабын чечип атабы? Элге көз каранды болуп жатабы? Элге өзүнүн ишине баасын алып туруп, элдин турмушун, мамлекеттин кубаттуулугун арттырып атабы? Ошондо ийгиликтүү жооп берсек, мындай демократия керек. Эгерде бизде экономиканы талкаласа, бизде азыр сырттан алып келген буюм тайымдардын баасы 3,5 миллиард доллар ашып кетип атат, биз сыртка чыгарган. Демек биз көз каранды болуп атабыз да, туурабы? Саясий жактан көз каранды болуп атабыз. 3,5 миллиард доллар тышкы карызыбыз бар, туурабы? Бүгүн эгерде өлкөнү алсак, мына дүйнө жүзүндө газ менен алтын өтө кирешелүү, пайдалуу тармак болуп эсептелет. Кийинки 10 жылда алтындын баасы 5 эсе өстү. Дүйнө жүзүндө алтын тармагы, мунай сатуу, газ сатуу тармагы ири пайда таап атат. Эмне үчүн биз акыркы 3 жылда кыргыз газды 2,5 миллиард сомго зыянга учураттык. $1 орусқа сатып, тындықтағы қазір 500 000 қалк түштікте газы жоқ отырады. Бұл демократия. Егерде елдің тиричилик деңгейі үшінтіп артқа кетіп отырса, мындай демократия Кыргызга керекпи? Кереги жоқ болгон үчүн ел эки инкылапты турмушка ашырды. Кереги болса андай көтөрүлбөйт эле да. Бүгүн Кыргыз алтын банкрот деп атат, жаңы жетекчиси. Дүйнө жүзүндө алтын тармагы өнүп, өсүп, абдан канатын кеңири жайып атат. Эмне үчүн Кыргыз алтын банкрот болот? Мындан тышкары, мына күйүүчү май апрелден бери чек арадан өтпөй турат. Түштүккө, түндүктөн күйүүчү май машина менен ташылып атат. Канча кымбатчылык, канча азап. Андан тышкары Токтоолдо суу жок. Демек, парламентаризм, ал парламентаризм үчүнбү, мыйзам үчүнбү, баш мыйзам үчүнбү, же элдин турмушун көтөрүү үчүнбү? Эгерде элдин турмушун жакшыртып, элдин абалын үйдү көтөрүү үчүн болсо, анда газ жагынан көтөргөн жокпуз. Алтынды банкрот кылдык, Батукаевди качырдык. Кумторду 12 жылга да соодалап, пулдап сатып жибердик. Кыш Бакиевдин убагындан дагы 2 эсе оор болчудай болуп калды. Бүгүн 11,5 миллиард куб суу токтолду. Мына октябрь, ноябрда суук келгенде ашып кетсе 13 миллиард болот. 13 миллиард куб суу менен Кыргызстан эгерим кыштан чыга алган эмес. Анда ушу парламентаризм, Баткендеги чек арадагы чыр-чатак эч ким чечпейт. Газды чечпейт, кыргыз алтынды чечпейт, мунай чечилбейт. 1 литри азыр 49 сомго чыгып кетти. Бул парламентаризм ошол Текебаев менен Кууловго жана Чыныбай Турсуновго керекпи, же элдин кызыкчылыгын чече турган парламентаризм керекпи? Эгерде 4 жылда 4 жолу премьер-министр алмашып кетти. Коңшу өлкөлөрдөн ким премьер-министр менен сүйлөшөт бүгүн? Эгерде жыл сайын алмашып турса. Эгерде алардын деңгээли, мына азыр таарынбасын, премьер-министр чет өлкөдө банкта иштептир, мүмкүн чоң адистир, бирок эл чарбасын билбеген адам, өндүрүштү билбеген адам, кыргыздын тарыхын билбеген адам, кыргыздын тилин жөндөп сүйлөй албаган адам. Анан кайсы парламентаризм? Мына бүгүнкү жана олутту майдалап эле коет. Быйыл мына кургакчылык чын, чөп жок. Быйыл азыр 150 сом, 160 сом бир түк жок. Муну келечегин ким ойлоп атат? Президентпи, жогорку кеңешпи, же өкмөтпү? Бул эмнеге алып келет? Бул мал күзүндө азаят. Жазында болсо, кышында бир топ мал кырылат. Тойтун жетишпегенден. Жазында малдын саны 2 эсе азайса, элдин турмушу 2 эсе төмөн чөгөт. Кыргызстан элинин 60% айыл шартында жашайт.
Ал талаачылык менен мал чарба менен окат кылып атат. Демек, азыркы кургакчылык 6 айдан кийин 60% кыргыз элинин оор абалга учураганын далилдеп турат. Буга биздин парламенттер, парламентаризм даярдык көрүп атабы? Ошону алдын ала чары көрүп атабы? Мен андайды уккан жокмун. Демек, биз жалаң эле парламентаризмди азыр талкуулабай, союз тарагандан кийин 24 жыл биз өнүгөбүз, өсөбүз, базар экономикага өтөбүз деген жакшы тилек менен эмнеге келдик биз? Бул алдыга алып барган жол болгон жок. Бул талкалоо, кыйратуучу жолго айланды. Бул жол артка кетүү жолго. Биз бүгүн 70-80 жыл артка чегиндик. Рухий жагынан дагы, маданият жагынан дагы, эне тилибизди жакшылап өстүрүп колго ала албасак. Анан кийин мына азыр көп учурда мен байкап калып атам, ушул 24 жылда 70-60 жыл артка кетиптир биз. Чарбагана жагында эмес, коррупция жагынан айталык, уюшулган кылмыштуулук жагынан айталык. Биз мына ата бабанын салтын, наркын жоготуу жагынан да айталык. Анда эмесе биз суроо бербейликпи? Биз бул жол адашуу жол экенин ачык айтпайлыкпы бүгүн? Эгерде келечекке жол табабыз десек, бүгүн көрүп атабыз, Украина эмнеге келди? Олигархтар эмнеге алып келди Украинаны? Бүгүн Украинанын абалы кандай болуп атат? Бир турганга душман болуп атат. Бизди ушул тагдыр күтүп отурат. Деги эле капитализм өзүн актайбы, актабайбы? Кыргыз эли нече миң жыл бою капитализмге жологон эмес. Балаңды бузам десең базарга жибер деген кыргыз. Туурабы? Биз капитализм менен эмнеге келдик? Капитализм өзү дүйнө жүзүндө айласын таппай, дүйнөлүк кризис күчөп жатат. Бу талашсыз. Эми биз акылыбызга келбейликпи? Биз ойлонуп туруп айтпайлыкпы? Бир аз адашкан экенбиз. Эми жолубузду оңдойлук да. Биздин баш мыйзамда бийликтин жоопкерчилиги жазылган эмес. Элдин укугу жазылган эмес. Эл байкуш 5 жылда бир жолу добуш берет дагы, кийин ботодой бостоп отурат. Ошол 5 жыл бийлик жүргүзгөн Бакиев качып тынды. 15 жыл 3 жолу шайланган Акаев качып кетти. Качанга чейин биз ушундай баш аламандыктын үстүнөн жүрөбүз? Эч ким эчтеке жооп бербеген турмушта. Ошон үчүн жалаң эле парламентаризм эмес, деги эле жалпы коомдун өнүгүү жолу, мамлекеттин саясий түзүлүшү, мамлекет башкаруу ыкмалары жооп береби кыргыз элинин муктаждыгына, 21-кылымдын талабына шайкеш келеби деген суроого жооп таба турган учур келди. Сиз айтып атасыз, ушул 20 жыл ичиндеги башкаруу системасы момундай туура эмес жолго багыттап атат депчи. Сиз эмнени сунуш кылат элеңиз? Деги эле сиз ушул бүгүнкү күндө азыркы учурда мына тигил өлкөдөй болуп, тетигирээк өлкөдөй болуп, ошол башкаруудай болсок жакшы болот эле деген мындай мисалга тарта турган башкаруу барбы? Же сиз айтып аткан, сунуш кылып аткан башкаруу бул азыркы учурда дүйнөдө жокпу? Аны кыргыздар ойлоп таап, тарыхына кайрылып, ошону кайра бул ушул заманда жок бир башкаруунун жолун таап туруп анан түшүш керекпи? Анткени глобалдашкан ааламда өзүнчө бир жол менен кетүү кыйын болуп турган шартта кандай нерсени сунуш кылат элеңиз кыргызга? Бул жалаң эле кыргызда эмес, бир топ көчмөн элдерде, ошондой эле батыштын бир топ элдеринде орто кылымдардан мурун, андан аркы 2-3 миң жыл мурда элдик демократия болуп келген. Бул унутулган. Кийин Кыргызда өзгөчө жер жеке менчикте болгон эмес. Мал ортодо болгон, билесиздер. Эгерде менин жылкым болсо, түн ичинде баары бир мен кой берем жылкыны, баары кошулат, эртең менен эн тамган менен бөлүп алам. Кой деле ошол, туурабы? Ортодо болуп келген. Кыргыз жеке менчикти азыркыдай көргөн эмес, билген эмес. Жанагы ыкма көп элдерде болгон, бирок унутта калган. Акыркы 5000 жыл адам заттын тагдыры дүйнө мамлекеттердин
абалы эмне менен чечилип келген? 3 эле курал менен чечилген. Биринчиден бул аскер куралы. Мен согуш ачам, басып алам, чаап алам. Экинчи курал бул байлык, акча, алтын, доллар. Үчүнчү курал бул мамлекеттин күчү, мыйзамдын күчү менен мен башкарам деген. Мына бүгүнкү адамзатты түйшөлткөн көйгөйлөр аскер куралы менен, атом бомбасы менен чечилбейт. Мыйзам менен чечилбейт. Байлык, акча менен чечилбейт. Мисалы Россияны алалы, кубаттуу мамлекет. 4,5 триллион доллары резервный фонд деп турат азыр. Бай. Бирок бул мамлекетте 6 миллион каттоодон өткөн алкоголик бар. 8,5 миллион наша чеккен каттоодон өткөн адам бар. Каттоодон өтпөгөндөр тигиде 3-4 миллион. Андан тышкары 1 миллион жетим бар. 1 миллион адам түрмөдө турат. 13 миллион майып бар. 25 миллион адам психикасы багы калуунан бир аз тияка бияка оогон деген бар. Ушул маселенин баарын курал менен Россия чече алабы? Чече албайт. Мыйзам менен чече алабы? Чече албайт. Демек, байлык менен да чече албайт. Доллар менен да чече албайт. Адамзаттын өнүгүү жолунда өтө кызык абалга келди. Мамлекеттердин ортосундагы маселелер дагы курал менен чечилбейт, акча менен чечилбейт, мыйзам менен чечилбейт. Себеби 7 миллиард адам жашайт азыр. Алардын ач көздүгү, ыймансыздыгы, адепсиздиги, зүйөкүрлүгү бүт дүйнө өлкөлөрүнүн бюджети менен жокко чыгарылбайт. Кызык маселе. Уланталы коюбузду эмне кылыш керек? Мына биз ата-бабаларыбыздын жолу ачык айкын кыргыз элин нече миң жыл бою сактап келген. Кыргыз элин кубаттуу, күчтүү кылып келген. Ушундай бейиштин төрүндөй жерди эч бир душманга көзүн салган бир элге тарттырбай алып келген. Туурабы? Социалдык теңдик болгон. Элде бейпилдик болгон. Эмне үчүн биз ошого өтпөйбүз? Чындап айтканда, кыскартып айтканда, дүйнө өлкөлөрүнүн баарында бүгүн кризис. Башкаруунун кризиси. Себеби мурда падышалар, кандар, бектер башкарган орто кылымдарда. Анан кийин президенттер, парламенттер башкарып атат. Бирок Япония 10 жылдан бери кризистен чыга албай келатат. Америка, Евросоюз кризисин угуп атабыз. Африка, Американы айтпай эле коеюн. Демек, бул эмнени көрсөтүп атат? Дүйнө жүзүндө өзүн 150 жыл, 50 жыл, 200 жыл, 150 жыл, 200 жыл өзүн актап келген мамлекеттик түзүлүш, башкаруу ыкма, саясий түзүлүш 21 кылымдын талабына жооп бербей калды. Ошон үчүн кризиске учурап атат. Мына Россияны айталык. Путин көп жакшы иш жасады. Россияны сактап калды десек болот. Бирок Путин изденүүдө фронт түзөт. Дагы российский, общероссийский фронт түзөт. Бул элди бийликке катыштыруу жолун таппай жатат. Азыр бир дагы президент кызыктар эмес экология маселесин чечкенге себеби ал маселе 20-30 жылдык программаны талап кылат. 5 жыл менен чече албайсың экология маселесин. Президенттер кызыктар эмес экология маселесин чечкенге. Ал 5 жыл шайланды, тоже бийликти колдон чыгарбай кармап туруш керек, кетиш керек. Андан тышкары адамдын ыймансыздыгы, адепсиздиги, адам айван жасабаган иштерди адам жасап атат азыр. Бул маселени чечиш үчүн 5 жыл жетпейт, 10 жыл жетпейт. Демек, бүгүнкү бийлик башында турган премьер-министр болобу, президент болобу, бул олуттуу маселелерди, көйгөйлөрдү чече албайт. Анда эмне кылыш керек? Мына 17 кылымда биринчи кездеме соккон жабдыктар, станоктор пайда болгон, пар менен иштеген машиналар пайда болгон. Ошондо падышалар карапайым элге экономикалык, чарбалык эркиндикти берүүгө аргасыз болгон. Ошону менен капитализм өнүктү. Ошону менен капитализм жеке кызыкчылыкты пайдаланып, көп маселелерди, көп түйшүктөрдү чечти. Тейлөө жагынан, өндүрүү жагынан. Бирок бүгүн ошого окшош абал болуп атат. Президенттер, саясатчылар
эгерде 17-кылымда чарбалык эркиндикти берсе, бүгүн саясий эркиндикти берип, өлкө башкарууга кеңири жол ачып бериш керек. А бул ыкма кыргыз элинде болгон, курултай болгон. Кыргыз элин ким башкарды деп издесеңиз тарыхта таппайсыз. Кыргыз эли өзүн өзү башкарып келген. Наркка таянып, салтка таянып, мына адилет болбой эл жарыбайт дейт кыргыз. Көрдүңөрбү? Эл байлыгы адилет, таянычы калыстык, келечеги акыйкат деген. Көрдүңөрбү? Мал эмес, алтын эмес, эл байлыгы адилет деген. Мына ушул түпкү эрежелер менен эл өз тагдырын өзү чечип, өзүнүн жанын өзү багып, кийим кече менен камсыздап, келечекти кам көрүп, бүгүнкү 21-кылымдын бозогосун кыргыз аман эсен аттады. Эмне үчүн ушул ыкмага биз кайрылбайбыз? Элдик курултай десең, бүгүн кыргыздын канында элдик курултай деп Акаевте көп чайкоочулук кылып кетти. Бакиевте ынтымак курултай деди. Айла жок, саясий паясыйдын баары өзүн актабай калганда кыргыздын элдик курултайына экөө тең кайрылды. Экөө тең дискредитация кылып, экөө тең ашмалтайын чыгарып кетти. Бирок бүгүн дагы элдик курултай деп жүйөлүү негизде айтып берсең, кыргыз эли ишенет. Эл чечим кабыл алган. Анын ишке ашырылышын эл өзү көзөмөлдөгөн. Ошон үчүн элдик курултайга элдин ишеними зор болгон. Элдик курултайдын чечими аткарылбай калды дегенди тарыхта таппайсыз. Демек, дүйнө жалаң эле кыргыз эмес. Дүйнө эли бүгүн муктаж болуп турат. Мына тетиги Майданды айтып коюңуз. Майдан тарабай жатат. Эмне үчүн? Алар айтып атат, биз бул бийликтин ишин көзөмөлдөйбүз деп атат. Көрүп атасызбы? Эл бийлик жүргүзүүгө умтулуп атат. Илгери орус элинде да Новгородский вече деген болгон. Осман империясы ал 580 жыл өмүр сүрдү. Анда да диван деген перстин тилинде кеңеш деген сөз. Кеңешип чечүү деген сөз. Мына ошон үчүн ушунча кылым өмүр сүрдү Осман империясы. Демек, бүгүн либеральный демократия бизге жукпайт, жакпайт, бизге өөн, муну 24 жыл турмуш тажрыйба далилдеп берди. 2 ыңкылап аркалуу чекит коюп берди. Бирок дагы эле болбой, батыштын ыкмасына кыргызды киргизүү бул тескери натыйжадан башка жакшылык алып келбейт. Эмне үчүн? Мен айтып берейин. Кыргыз элинин рухий дөөлөтү, рухий казнасы, наркы салты бир дагы дүйнөдө белгилүү илимий философиялык окуунун алкагында, бир дагы дүйнөлүк диндин алкагында калыс бааланылбайт. Бааланбайт жана бааланышы мүмкүн эмес. Мисалы, мына муфтий айтып атат, ислам дининин өкүлү, мазарга барсаң, бул макро дейт, ширк дейт. Мазарга барып мал сойсоң, ал арам дейт. Уатасыңарбы? Норус майрамын белгилесеңер, бул ширк дейт. Кыз кылмай, бул арам дейт. Эмне үчүн? Анткени ислам дини качан түптөлдү? 7-кылымда. Кыргыз эличи 30 000 жыл бери дегенде. 30 000 жыл. Демек, дүйнөлүк диндер, дүйнөлүк философия, илимий көз караш, окуулар түптөлгөндөн мурда кыргыз эли коомду түзүп, өнүгүп өсүп келген. Ошон үчүн биздин рухий казына, биздин өлкө башкаруу ыкмаларыбыз, элди башкаруу жол-жоболорубуз бир дагы капитализмдин алкагында, материализмдин алкагында калыс бааланбайт. Мына кыргыз айтат, көңүлүң калтырба дейт. Кайсы философияда бар? Көңүлүң калтырба дейт. Шагын сындырба дейт. Үрөйүң учурба дейт. Буну кандай деп түшүнсө болот? Кайсы диндин алкагында муну түшүнөсүздөр? Арам жукпайт дейт. Арамды илимий тармакта добро зло деп которот. Албетте добро зло эмес да, арам. Көрдүңөрбү? Же болбосо кыргыз айтат, пейлиң оңол боюнча ишиң оңолбойт дейт. Пейлиң дегенди кайсы английский тил же кайсы философияга барып чаптайсыз? Пейлиң оңол боюнча. Демек, кыргыз эли коркпой, үркпөй, дүйнө жүзүндө мана жалгыз кыргыз элинде бар.
Жалгыз кыргыз эли иттин ээси болсо бөрүнүн теңири бар дейт. Демек теңир бөрүгө таандык дейт. Дүйнөдө бир эле мынтип айтпайт. Туурабы? Эркек сел, аял көн дейт. Аял эркектин кабыргасынан жасалды деп кыргыз айтпайт. Кыргыз топурактан жаралдым деп да айтпайт. Атабыз нур дейт, энебиз жер дейт. Каныбыз суу, жаныбыз аба дейт. Демек, мунун баары бөлөк көз караш, бөлөк дүйнө таанымды чагылдырып атат. Туурабы? Кыргыз боз үйгө жылаган кирсе аны өлтүрбөйт, ак менен чачып узатат. Демек, кыргыз өтө бай тарыхый тажрыйбасы топтолгон эл. Манасты жалгыз айтат, кыргыздын өзгөчөлүгү кайталаңыз. Дүйнөдө кыргыз гана ордо оюнун ойнойт. Дүйнөдө кыргызда гана комуз аспабы бар. Муну айтып отурсак, эми бул өзүнчө чоң сөз. Ошон үчүн кыргыз коркпой, үркпөй айтыш керек. Кыргыздын 1000 жылдар бою сактап келген, жер үстүндө, асман астында аман алып келген ата бабанын тарыхый тажрыйбасына эмне үчүн кайрылбайбыз? Мүмкүн 10%, 20% бүгүнкү дүйнөлөшүлгөн доордун талабына өзгөртүш керек. 10%. Бирок өзөгүн алышыбыз керек да. Өзөгүн сакташыбыз керек. Ал өзөк эмне чечсе да эл өзү чечип келген. Мен силерге айтып коеюн. Дүйнө жүзүндө бир гана кыргыз элинде өлүм жазасын эл чыгарган. Жалаң гана кыргыз элинде өлүм жазасын. Хан эмес, бек эмес, падыша эмес, өлүм жазасын эл чыгаргандагы эл өзү аны аткарган. Кыргыз элинде палач деген түшүнүк болгон эмес. Бул өзгөчөлүк, чоң өзгөчөлүк. Ошон үчүн эмне үчүн биз ошол өзгөчөлүктү пайдаланбай, ошого таянбай, өзү жарга такалып, айласын таппай, далбастап жаткан бир элдердин артынан түшүп, улам жыл өткөн сайын артка кетишибиз керек. Эмне үчүн? Сиз азыр ушул кыргыз элинин баалуулуктарын анча-мынча элдерде жок ушу жактарын айтып, мындай бир кыргыздын ушундай бир улуу эл экендигин туюндурган сөздөрдү айттыңыз да. Эмне үчүн ушундай улуу эл, ошондой сапаттары бар эл, ошондой башка элдерде кездешпеген сейрек ушундай жактары бар кыргыз эл бүгүнкү күндө эмне үчүн кедей анда? Туура да, эгерде Союз тарагандан кийин биз батыштын демократиясы деп баш мыйзамды алып, анын баарын ишеничибиз менен, айкөлдүгүбүз менен, кээде кайрылгейлигибиз менен Акаевди бийликке 15 жыл чыдап отурдук. Ал эмне кылды? Баардын уурдап тоноду. Айкөл кыргыз муну да чыдады. Ойлоду, бул жакшы деп. Андан кийин, аны куугандан кийин келген президент жөөт тукум букуму менен ого бетер ашып түштү. Акаев $4,5 миллиард уурдап чыкса, анын досу Ашыркулов тестке жазгандай. Бакиев серепчилер айтат 7-8 миллиард доллар алып чыкты дейт. Гезитке жарыяланды. Бүгүн Кыргызстанда 100 бай адам доллар менен миллионер. 100 адам мен байлыгын да кошуп чыксам 13 миллиард доллар. Булар эмне? Интернетти ойлоп таптыбы? Же бир буюмду өндүрүп атабы? Жок. Бул байлыктын көбү эл байлыгын уурдап тоноо менен түзүлгөн байлык. Мына ушул 24 жыл реформа дейбизби, кайра куруу дейбизби, кыргыз элине канча баага айланды. Мына айтып коек, 4,5 миллиард Акаев, 7,5 миллиард Бакиев, 13 миллиард азыркы 100 Шылуун Шумпай саясатчылар, 3,5 миллиард тышкы карыз, 28 миллиард доллар. Эгерде бул элге калыс бөлүнсө, кыргыз эли ушундай болот беле? Жок, болбойт эле. Ошон үчүн туура эмес жолго түшүп алдык. Союз учурунда биздин улуттук институтубуз бир топ өчтү. Коммунизм, большевизм деп отуруп, биздин элдин рухий өзөгүн сактап келген адамдарды сен манапсың, сен байсың, сен бий болгонсуң, сен болуш болгонсуң деп аеосуз кырды. Ата мекен улуу согуш ылгаган жок, чалгы чапкандай терип кетти жакшыларды. Анан кийин кошоматчылар улуттук институтун жоготкондор, эл бийлигин көкүрөгүндө күйүп турган оту өчкөндөр 5 муун кыргыз эли бүгүнкү абалга алып келди.
Biz ошон үчүн ушундай болуп атабыз. А болбосо 5'tin төрүндөй жер бизде. Мен сизге айтып коеюн. Суу байлыкта 51 миллиард куб мындай булак суулары бар бизде, агын суулары бар. Бул эмне деген байлык? Мына биз Катар, Эмират, Саудка суктанабыз. Bir жанга 300 литр суу келет. Бизде 15.000 куб суу келет bir жанга. Күйүүчү майды пайдаланасыз, машинеге жумасына жүргөндөр 2 маал, 3 маал куят. А сууну 5 маал күнүнө ичесиз да. 60% адамзат таза сууга жетпей калды бүгүн. Эгерде Турцияга барсаңыз, жарым литр бөтөлкө булак суусу биздин суубузга жетпейт, сапаты $3 турат. А эмне үчүн биз муну пайдаланбайбыз? Мисалы, бизде канча жер жемиш бар, канча балык өндүрсөк болот. Экономикада маселе жок бизде. Бизде тарыхый тажрыйбада маселе жок. Маселе 20 жыл бою адашкан жолго түшүп, бир 20-40 саясатчынын артынан ээчип отуруп, бүгүнкү анга түшүп отурабыз. Биздин азап дагы бүтө элек. Ошо сиз айтып аткан 20-40 саясатчынын ичинен өзгөчө сиз мындай Өмүрбек Текебаевка көбүрөөк сын айтып, а кишинин аны эме баягы конституциянын атасы деп лакап ат берип атышпайбы? Ошол кишиге көбүрөөк сын айтып атасыз да, ошол сындын өзөгүндө эмне турат? Ачык айтыш керек. 2010-жылы ыңкылаптан кийин жаңы баш мыйзамды даярдаган топту Текебаев мырза жетектеген. Биз көп сунуш киргизгенбиз. Гезитке жазганбыз. Мындай болуш керек, мындай болуш керек, эл бийлиги орнош керек, бийлик элге көз каранды болуп туруш керек, элдин баасын алып туруш керек, элге жооп берип туруш керек, бийлик жөнөкөй болуш керек деп биринчи жолу өткөн жок. Кийин мен түшүндүм. Бул өзү чарбакер эмес, өндүрүштү билбеген адам президент милдетин аткара албасын көрүп, билип, бийликтин баарын жогорку кеңештин колуна өткөрүп берген конституциянын долбоорун жазыптыр. Бул атүгүл атамекен эң байыркы партия, эң тажрыйбалуу партия 65 мандат депутаттардыкын алат деп 65 деп чек койду. Демек, бул парламентте төрага болуп шайланып, бүт бийликтин баарын колуна алып, президент жөн эле турган адам катары баш мыйзамды жазган. 4 жылдын ичинде ал бийликтин шал болгонун алып келгенин турмуш далилдеп турат азыр. Демек, бул киши элди ойлогон жок. Бул киши батыштын ыкмаларына сугарылган, жеке кызыкчылыгын баарынан үйдө койгон баш мыйзамдын долбоорун куулап экөө түзүп алышты. Мына ачык айтып коеюн, баш мыйзамдын түпкү беренелери бар. 3-чү беренеде мынтип айткан, Кыргыз мамлекетинде мамлекеттик бийлик тең салмактуу, көз карандысыз 3 бутакка бөлүнөт деген. Аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, сот бийлиги деген. Бул 3-чү берене. Бул одоно бузулду. Бүгүн 3 фракция мыйзам чыгаруу бийликке ээ болуп турат. 3 фракция өзүнүн партиялаштарынан өзүнө көз каранды болгон өкмөт аткаруу бийлигин шайлайт. Демек, оң колунда мыйзам чыгаруу бийлик, сол колунда аткаруу бийлик. Сотторду тандоо комиссия аркылуу соттордун тагдырын чечип, сот бийлигин өзүнө менчиктештирип турат. Бул узурпация деп коет. Мамлекеттик бийликти жеке кызыкчылык үчүн менчиктештирүү. Бул мамлекеттик кылмыш деп бааланат. Бирок турмуш ошого алып келди да. 3-чү берене одоно бузулду. 4-чү беренеде мынтип жазылган. Кыргыз мамлекетинде партиялык түзүм менен мамлекеттик түзүлүштөрдүн бириктирүүсүнө тыюу салынат дейт. Азыр эмне болуп атат? Мыйзам чыгаруу партиянын колунда. Министрлер баары ушу партиянын мүчөсү. Демек, бизде мыйзам чыгаруу бийлик менен аткаруу бийлик партиянын колунда, сот бийлиги партиянын колунда. 4-чү берене одоно бузулуп атабы? 5-чи беренени айталы. Ада жазылган. Кыргызстанда бир дагы топ, бир дагы адам, топ деп биз партиялардын фракциясын айтабыз. Же алардын биригүүсү
мамлекеттик бийликти менчиктештирип алууга тыюу салынат дейт. 5-берени одоно бузулуп атат да. 3 фракция биригип, араң 19% добуш алган шайлоочулардын. Эмненин негизинде кайсы демократиянын мыйзамында жазылган элдин 19%-на ээ болгон 3 фракция бүт бийликти менчиктештирип алат деп. Барбы ушундай демократия? Демократия деп 50% шайлоочулар кошумча бир добуш болгондо ошолор укуктуу деген, туурабы? Бизде 5 фракция жогорку кеңеште биригип алып 36% шайлоочулардын добушун алды, 50% алган жок. Демек булар мыйзам чыгаруу, бийликти колго алууга укуксуз, акысы жок. Демократияны одоно бузуу. Бирок кандуу июнь 2010-жылды окуядан кийин кой, ынтымак болсун өлкөдө. Тынччылык деген шылтоо менен, алдоо менен убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү ошонун ичинде Мырза Текебаев мунун баарын одоно тебелеп бузуп таштады. Анан ушуну биз парламентаризм деп айтабызбы? Же Текебаевди макташыбыз керекпи? Эгерде 16-беренеде мынтип жазылган: Кыргызстанда жарандар жашына жараша, жынысына жараша, улутуна жараша, саясий көз карашына жараша пунун тутталбайт деген да. Дискриминация кылынбайт деген. Текебаев пропорциональный шайлоо киргизип, бир дагы партияга кирбеген Кыргызстан элинин 95%-ын жогорку кеңешке шайлоодон четтетип койбоду. Бул 16-беренени одоно бузуу. 95% кыргыз элинин укугун тебелеп, тепсегенге барабар. Эмне үчүн бул аны жасады? Себеби эгерде баары бир мандаттуу шайлоо менен парламентке келсе, спикер болуп шайланбайт болчу Текебаев. Мисалы, мен мүмкүн шайланат элем бир мандаттуу округтан. Кантип менден кыйын болуп чыгат Текебаев? Ошон үчүн эмне кылды? 5% Кыргызстандын элин түскөн партиялар, ошонун ичинде Атамекен, Ар Намыс, ССДПК, ошолордон гана депутат шайланат тизме менен. Ошолордон гана спикер шайланат. Демек Текебаев өзүнө жол тазалап алды да. Туурабы? Анан кантип биз сындабайбыз муну? Сиз ушул кезге чейин көптөгөн макалаларды жазып келесиз, кайрылууларды бийлик бутактарына, президентке баш кылып, парламентке төш кылып дегендей. Ошондой макалалардын биринен мен моундай бир нерсе окуп калдым, ушундай бир эгемендүү доорунун каталары жана тарыхый сабактары деген ушундай бир бөлүмдө мындай бир жери бар экен. Жаңалануу, жалаң эле тазалануу менен чектелбей, 20 жылда жол берилген ири каталардан сабак алууну талап кылат деп. Ошол каталардын ичине төмөнкүлөрдү киргизсе болот деп муну айтыпсыз. Насили кыргыз эместер, кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, маданиятына, тарыхына, тилине, рухий мурастарына чындап күйбөйт экен деп. Бул насили кыргыз эместер деген кимдер алар? Көппү bizden? Аны эл деле азыр билип калды. Айкөл кыргыз ушунча кенен экен. Ушунча мейличе буйрук экен, тагдыр ушундай экен, бийлик жүргүзө берсинчи, мамлекеттин башында турсунчу деген кенебестик менен, айкөлдүк менен насили кыргыз эмес биринчи президенти 15 жыл чыдады. Эми ал белгилүү ким экенин. Андан кийин насили кыргыз эмес бийликке келди, ага ишеним артып, аны да шайлады. Ал болсо билген экен да, эгерде өзүнүн бабаларынын ысмын сактаса, ал дегиле бийликке жетпесин билип, Бакы деген дуңган бабасын Бакы кылып, Салих деген дуңган ысымын, чоң атасын Салих кылып, өзүн Закиржан деген атын өзгөртүп Курманбек кылып, ошол Курманбек дуңган насили бар адам бир саматта насили кыргыз болуп, Курманбек Салиевич Бакиев болуп чыга калып анан бийликке келбеди. Туурабы? Мисалы убактылуу өкмөттү жетектеген айым Нарынга барганда чыгарачылар менен жолукканда шоң шокой тебетей кийди. Кыргыз кемпирлери
эч качан шоңшокой кебетей кийген эмес. Саамжыраны кайрылсак, Саруу элинин ичинде Бош Моюн деген эл бар, уруу бар. Бул кыргызга жыйын. Андан арын айтпай да койсом түшүнөт. Азыркы президент жөнүндө мына мен гезиттен окудум. Бул дагы ошол кыргызмын дегени өтө чындыкта дал келбегендей маалыматтар окуп атабыз. Аны мен айткан жокмун, мен гезиттер басып. Демек, азыркы оор абалда 24 жылдык турмуштук тажрыйбабыз эмнени бизге көрсөттү? Ачуу чындык катары. Мен каалаймынбы, сиз каалайсызбы, каалабайсызбы? Бизге көрсөттү. Кыргызга күйбөйт экен да. Булар кете берет экен да качып. Булардын мекени бөлөк экен да. Мисалы мен каяка качып кетем? Же сиз Израилге кете албайсыз. Ошон үчүн бул ошол көп каталардын, толгон токой каталардын ичинде олуттуу ката. Муну мен айткан жокмун, муну турмуш көзгө сайган ачуу чындык катары бизге сабак болуп келип атат. Дастан ага, мына өзүңүз башында, маектин башында белгилеп өттүңүз, могу газ боюнча абалы түштүктөгү чек ара дагы кырдаал, деги эле ушул энергетикалык биздин акыбалыбыз, ушунун баарын эске алганда парламенттеги ошол эле саясий тараптардын ортосундагы анча жакшы эмес мамилелердин бүт баарын эске алганда, мына күздө кандай нерселер болушу мүмкүн? Эми бул баягы көз ачыктык кылбай эле коелу, бирок эми баары ушулардын баарын эске алып кандай бир божомол жасайт элеңиз? Эмне күтүп турат бизди? Ар бир адам өзү ушул суроолорду берсе, өзүнө жоопту менин оюмча адашпай табат деп ойлойм. 4 ай газ жок түштүктө. Газ боло турганы дагы күмөн. Кыш келгенде алардын абалы кандай болот? Бирде коелук. Мейлеми, мен иштегенде Кыргызстандын өнөр жайынын 24% берип турган. Ички дүң продукциянын 6% берип турган. Тышкы соододо 30%га чейин ал банкрот болсо бүгүн. Эгерде токтогул суу сактагычта суу бүгүн 11,5 миллиард куб болсо, 9,5 миллиард кубка түшкөндө электр энергия иштеп чыга албайт. Эгерде күйүүчү май апрелден бери бир дагы цистерна чек арадан Кыргызстанга өтпөсө, анда кандай абал болот? Ар бир адам ушул суроону өзүнө берсе болот да. Бир гана менин тилегим, эки жолу ыңкылап максатка жеткен жок. Мына Украинадагы ыңкылап, Украинадагы бүгүнкү абалга алып келди. Бир тууганын өлтүрүп атат казыр. Туурабы? Кээрде тып-тыйпыл мектептер, бала бакчалар Украинанын түштүк тармагында, чыгыш түштүк тармагында ойроң болуп, жер менен жексен тең болуп атат. Ол 3-чү ыңкылап биз мамлекеттүүлүктү жоготуп коюу коркунучубузду алып келет өзүнө. Ошон үчүн ыңкылапка жолобош керек. Бирок мындай абалга чыдоо мүмкүн эмес болуп калды. Ал менин сөзүм эмес, ал элдин оозунан, мен элди көп аралайм, көп угамын. Ошон үчүн бүгүн өлкөнүн келечегине, элдин тагдырына өзүн жооптуу деп сезген илимдүү, билимдүү, өзүңө окшогон, орто муун, улуу муун баары биригиш керек. Ал болбосо биз мамлекетибизди жоготуп коюу коркунучу күн тартибине коюлуп калды бүгүн. Бир суроону да кичине кыстыра кетейин, азыр ушу жоогуңуздан алам. Ушундай кырдаалда президенттин ээлеген позициясын, ордун, анын ушундай кырдаалга жасап аткан мамилесин кандайча баалайсыз, президент Атамбаевди? Эл кандай бааласа, мен деле ошондой баалайм. Мындай абалды өтө создуктурганга жол бербеш керек эле президент катары. Айрым учурларда чечкиндүү чара көрүш керек эле. Мисалы, бизде 7-беренеде минтип жазылган, бир дагы дин мамлекеттик дин деп таанылбайт жана таңууланбайт деп. Бул Конституцияда жазылган. А бизде көп министрликтерде намазкана ачылды. Мен каршы эмесмин, бирок баш мыйзамды сыйлашыбыз керек да. Эгерде сын алгы мейкиндигинде
биз кээде көрүп калып атабыз. Кыргыздын салтын сактаган топтор менен ислам динди тутунган топтордун ортосунда келишпестиктер сыналгы экендигине чыгып атат. Ал жанагы Нооруз майрамды белгилебеш керек, мазарга барбаш керек, мазарга мал сойгон ал арам болот, кыз куумай жаман, бул ширик деген сөздөр коомдун бир бөлүгүнүн кабыл албастыгын дааны көрсөттү. Ушундай орчунтуу маселелерге келгенде мына канча ай газ жок турат, Кыргыз алтын өзөктүү ишкана банкрот болуп отурса, күйүүчү май келбесе, токтогул суу сактагычта суудун көлөмү жанагындай болсо, президент катары а киши тиешелүү кескин түрдө жетиштүү чара көрүш керек эле да. Ошол чараны мен көрбөй турам. Эгерде эл көрсө же сиз көрсөңүз айтыңыз, жок сиз адашып атасыз. Мындай чара көрүлүп атат, тигиндей чара көрүлүп атат деп. Демек, бул багы эртең 3 айдан кийин, 5 айдан кийин мына чөптүн абалын жана сөз кылып кеттик. Эгерде малдын тоюту жок болсо, мал эмне болот? Мал союлат. Мал чарбага негизделген элдин экономикасы, элеттеги элдин экономикасы. Ошо мал менен кошо ойроң болот. Ушунун баарын алдын ала чара көрүлбөсө, кандай абалга келерибизди аны мектептин окуучусу деле бүгүн айтып берет да, туурабы? Демек, берде дагы ойлоно турган чоң маселе бар. Берде дагы а киши бир топ чара көрүүгө муктаж болгонун мезгил көрсөтүп турат. Андан башка дүйнөлүк саясаттан Кыргызстан оолак боло албайт. Дүйнөлүк саясатты көрүп атабыз. Тиякта эмне болду? Үчүнчү дүйнөлүк согуш маалымат мейкиндигинде жүрүп атат деп атасыңар баарыңар. Ал эми Украинада маалымат мейкиндигинде эмес. Бүгүнкү турмушта Катюша, жанагы .U деген баллистикалык ракеталар, фосфордук тыюу салынган, кассетный бомбалар тыюу салынган колдонуп атса, арды уже башталды да. Ким кепилдик бере алат? Бизге мына Американ аскери Афганистандан чыгып кетет. Өз убагында баткенде 20-30 сакалчандан айыбыз кетип, айлабыз кеттиле. Эгерде бир ошондой окуя кайталанса, бүгүнкү бийликтин шал болуп турган абалы эмнеге алып келет деген суроону бизге өзүбүзгө берсек, биз кубана туруп, же болбосо үмүт арта турган абал эмес. Дастан ага, негизи бере турган алтын темасында, андан сырткары ошол идеология темасында, мыйзам, конституция темасында бул өзүнчө чоң бир маекти талап кыла турган бир темалар. Ал боюнча дагы кийинки биздин маектерибизде сөз кылабыз. Рахмат анда.